Ызгар суукка байланыштуу өлкө электроэнергияны пайдалануу боюнча жаңы рекорд койду. Акыркы сутканын ичинде эле улуттук электростанциясынын билдирүүсү боюнча бул көрсөткүч 3224 мегаваттты түздү. Көп кабаттуу үйлөрдө, өзгөчө Бишкек шаарынын түштүк тарабында батареялар муздак болгондуктан тургундар батирелерди электр жарыгы менен жылытууга өтүштү. Бул өз кезегинде энергосистемага күч келтирип, айрым райондордо авариялык өчүүлөргө алып келди. Акыркы суткада эле түндүк электр ишканасына 400гө жакын чакыруу түшкөн. Оңдоо иштерине шаар боюнча 35 бригада тартылган. Мындан улам Экотех инспекциясынын кызматкерлери электроэнергияны үнөмдөөгө чакырган кампанияны баштады. Инспекторлор жарыкты көп колдонгон мекемелерге, соода сатык жайларына, мончо менен унаа жуучу, тез тамактануучу жай ээлерине билдирүүлөрдү таратып, колдо жасалган жылыткычтардан баш тартууга чакырып жатышат. Объектилерде бардык оюнчук өткөрүүчү жерлерде электроэнергияны үнөмдөп, себеби азыркы убакта үнөмдөбөсөк, ал бизге башка аварияларга алып келиши мүмкүн. Учурда 400гө жакын билдирүү таратылып, бардыгына аталган объектилердин өкүлдөрү тааныштым деп кол коюп чыгышкан экен. Ленин менен Свердлов райондору боюнча 104 объект, 1-Май районунда 99 билдирүүгө кол коюлган, ал эми Октябрь району боюнча 193. Алардын биз баягы таптакыр токтоткула деп талаптарды коебуз, мыйзамга жол бербейт да. Бирок эми азыркы күнгүн шартына жараша баягы ушул убактылуу суук күн жылымдагыча абалдан чыгып кетиш үчүн ушундай аракеттерди кылып атабыз. Бирок Экотех инспекциясынын суранычын бардык эле эс алуу жайлары эске албагандай. Так ошол мекеменин маңдайында жайгашкан кафедеги абал таң калтырбай койбойт. Бул жактан 100 кадам алыстабай эле чак түштө катарынан күйүп турган электр фонарларын көрүүгө болот. Экотехинспекция вам приносила уведомление о том, что нужно беречь электричество? Нет. Поэтому у вас на улице свет горит? Нет, нам ничего не предупредили пока что. Вот. А вы не знали, да? Да, не. Көрсө, бул кафенин башчысы электроэнергиясын үнөмдөө тууралуу эскертүү жөнүндө такыр укпаптыр. Бирок абалды түшүнгөн соң жарыктарды өчүрүүгө шашты. Пока что не уведомили нас, но сегодняшнего дня вот начнем. Мен чын эле билген эмесмин. Бизге эч кандай билдирүүлөрдү эч ким алып келген жок. Албетте бүгүн уктук. Бүгүнкү күндөн баштап электроэнергияны үнөмдөйбүз. Рахмат силерге. Электроэнергияны үнөмдөө албетте ар бир адамдын ан сезимине байланыштуу. Кандай болгон күнү да шаар боюнча бир дагы ири мекеме үнөмдөө режимине өткөнүн жарыялаган жок. Айрым чакан дүкөн менен чач тарачтар суукка байланыштуу эле убактылуу жабылган. Бирок алар колдонгон электр жарыгынын көлөмү жалпы абалга таасирин деле тийгизбесе керек. Элнура Бекбасарова, Эрлан Кемелбеков, НТС.